18 bölüm. Дөөт өзүнүн кишилерин карап чыгып, алардын үстүнөн 100 башы, 1000 башыларды койду. Дөөт элдин 3/1 бөлүгүнө Жояпты, 3/1 бөлүгүнө Жояптын бир тууганы, Серуянын уулу Абышайды, 3/1 бөлүгүнө Гаттык Итайды башчы кылып, элди жөнөттү. Падыша элге силер менен өзүм барам деди. Бирок эл ага барба, эгер биз кача турган болсок, алар буга көңүл бурушпайт. Жарымыбыз өлсөк да көңүл бурушпайт. Жалгыз өзүң 10 миңибизге тетесиң. Ошондуктан бизге шаардан эле жардам берип турганың жакшы деди. Падыша аларга силер эмнени жакшы деп эсептесеңер, мен ошондой кылам деди. Падыша дарбазанын жанында турду. Бүт эл 100дөн, 1000ден болуп чыга баштады. Падыша Жояпка, Абышайга, Итайга, уулум Абышаломду мен үчүн сактагыла деп буйрук кылды. Падышанын өз жол башчыларына Абышалом жөнүндө берген буйругун баардык эл укту. Эл талаага ысрайылдыктар менен беттешүүгө чыкты. Салгылашуу Эпрайым токоюнда болду. Ысрайыл эли Дөөттүн кулдарынан жеңилди. Ошол күнү ал жерде чоң кыйроо болуп, 20 000 адам өлдү. Согуш бүт өлкөгө жайылды. Ал күнү кылыч менен кырылганга караганда токойдон өлгөндөр көп болду. Абышалом Дөөттүн кулдарына жолугуп калды. Ал качыр минип алган эле. Качыр менен чоң бутактуу эмен жыгачынын астынан өтүп бара жатканда, Абышалом эмендин бутактарына чачынан илинип, асман менен жердин ортосунда асылып калды. Астындагы качыры болсо качып кетти. Муну бирөө көрүп, Жояпка мен Абышаломдун эмен дарагына асылып турганын көрдүм деп кабарлады. Жояп муну кабарлаган кишиге: сен аны көрүп туруп эмне үчүн ошол жерден өлтүргөн жоксуң? Мен сага 10 күмүш шекел жана 1 кур берет элем деди. Ал киши Жояпка мындай деп жооп берди: мага 1000 күмүш шекел берсе да, падышанын уулуна колумду көтөрбөйт болчумун. Анткени падыша бизге угуза сага да, Абышайга да, Итайга да, уулум Абышаломду мен үчүн сактагыла деп буйрук кылбады беле? Эгерде мен өз өмүрүмдү тобокелге салып, башкача кылган күндө да бул ишти падыша билбей калмак эмес. Өзүң да мага каршы чыкмаксың. Ошондо Жояп: мен сага убакыт коротуп отурбайм деп 3 чебени колуна алды да, эмен дарагында илинип турган жаны чыга элек Абышаломдун жүрөгүнө кадады. Жояптын курал көтөргөн 10 уланы Абышаломду тегеректеп алып өлтүрүштү. Жояп сурнай тартты. Ысрайылды кууган эл артка кайтты. Анткени Жояп элди токтотту. Абышаломду алышты да, аны токойдогу терең аңга таштап, үстүнө таш үйүп салышты. Анан ысрайылдыктардын баардыгы чатырларына качып кетишти. Абышалом тирүү кезинде эле менин атымды өчүрбөй турган уулум жок деп өзүнө падыша өрөөнүндө эстелик тургузуп, ошол эстеликке өз ысымын калтырган. Ушул күнгө чейин ал Абышаломдун эстелиги деп аталат. Садоктун уулу Акимаас Жояпка: мен падышага чуркап барып, аны душмандарынан Теңир өзү куткарганын кабарлайын деди. Бирок Жояп ага: бүгүн сен жакшы кабарчы болбойсуң. Жакшы кабарды бүгүн эмес, башка күнү кабарлайсың. Анткени падышанын уулу өлдү деди. Жояп куштук кишиге мындай деди: баргын, көргөнүңдү падышага билдир. Куштук киши Жояпка таазим этти да чуркап кетти. Бирок Садоктун уулу Акимаас көшөрүп Жояпка мындай деди: эмнеси болсо да мен да куштук кишинин артынан чуркап барам. Жояп болсо ага: уулум, чуркап эмне кыласың? Сен жакшы кабар алып барбайсың деди. Акимаас: мен баары бир чуркап барам деди. Ошондо Жояп: чурка деди. Ошентип Акимаас түз жол менен чуркап, куштук кишиден ашып кетти. Дөөт ошол учурда эки дарбазанын ортосунда отурган. Күзөтчү дарбазанын дубалынын үстүнө чыгып, башын көтөрүп, бирөөнүн чуркап келе жатканын көрдү. Ошондо күзөтчү кыйкырып падышага кабарлады. Падыша: эгер ал жалгыз болсо, анда кабар айтканы келе жатат деди. Тиги жакындагандан жакындап келе жатты. Күзөтчү чуркап келе жаткан экинчи кишини да көрдү. Анан күзөтчү дарбазачыга: дагы бир киши чуркап келе жатат деп кыйкырды. Падыша: бул да кабарчы деди. Күзөтчү басканына караганда биринчиси Садоктун уулу Акимаас окшойт деди. Падыша: ал жакшы киши, жакшы кабар менен келе жатат деди. Акимаас падышага: тынчтык деп кыйкырды. Анан падышага жерге чейин ийилип таазим кылып: мырзам падышага кол көтөргөн адамдарды колуңа салып берген Кудай Теңириңе даңк деди.
Ошондо падыша уулум Абышалом аманбы деп сурады. Акимас падышанын куду жояп, кудуңду жиберип жатканда дүрбөлөң түшүп жатышканын көрдүм. Бирок мен ал жерде эмне болгонун билбейм деп жооп берди. Падыша мындай туруптур деди. Ал четке туруп турду. Анан куштук киши да келди. Куштук киши: мырзам падышага жакшы кабар. Теңир сага адилеттик кылып, өзүңө каршы көтөрүлгөндөрдүн баарынан куткарды деди. Падыша куштук кишиге: уулум Абышалом аманбы деп кайрылды. Куштук киши: мырзам падыша, сенин душмандарың, сага жамандык ойлоп каршы чыккандардын баары уулуң дуушар болгон нерсеге дуушар болсун деп жооп берди. Падыша капаланып, дарбазанын үстүндөгү бөлмөсүнө кетип бара жатып, мындай деп ыйлады: о уулум Абышалом, уулум Абышалом, о Абышалом, сенин ордуңа мен өлсөм гана, уулум,